Силерге кандай мындай черный пиар, тоже пиар деген жакшы нерсеби же тескерисинче тоскоолдук жаратып атабы? Анан элдин баары тең менин үйүмдү издеп жүрөт азыр. Жеке жашооңорду эмнеге жашырасыңар? Биздеги санапедим станцияга таң калам да. Ал ызы-чууну баштардан мурун атайын иликтеп алып туруп анан барасыңарбы? Хотя ошол жерден жана кондитерский цехтен балдарга тамак аш жазылат. Кафе жабылды, оштогу. Мындайдан канак отут. Ызы-чуу. Атыңар чыгарып эле депутат болуп эле балык болуп отуруп эрткенсиңер, жаккан жок аныңар. Чоң таракандар да. Ой, кудайым. Кайра Эмнеге жашырдыңар эле? Жашыруун беле бул. любой жана жерде тамак жеп аткан адам өзүнүн тамагын кандай жасап атканын көрүүгө укуктуу. Тууганчылык жайыңар бар, Мисалы душмандарыбыз көп азыр. Эруландын берки фактысы туура чыкты да, жанагы үй бүлөсү мурун болгону. Кирип барсам эле колуман кайрып камераны чалып салам деп. Эл үчүн аябай чоң жакшы иштер жасап атасыңар деп сыйлык бериштиби? I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы эфирим кызыктуу болот деп ойлойм. Силер суранган инсанды чакырдым бүгүн. Ни Сахар долбоорунун азыркы алып баруучусу жана журналист Умар Дадановду сурандыңыздар эле. Бүгүн мейманда. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы. Кандай кетип атат проекттиң? Жакшы, буюрса, акырындап. Акыркы учурда Ни Сахар долбоорунун тегерегинде көбүрөөк ызы-чуу болгонсуйт. Жеке жашооңуздарда дагы көбүрөөк ызы-чуу болуп атат. Бул ызы-чуу силерге кандай мындай черный пиар, тоже пиар деген жакшы нерсеби же тескерисинче тоскоолдук жаратып атабы? Эми тигилердин айткан сөздөрү, мисалы хейтерлердинчи, ошолор чыгарып атышат ар кайсы нерселерди. Жашообузга чын эле бирок таасирин берет экен. Жеке жашооңорго? Жеке жашообузга чейин таасирин берет, сөз болот, ошондой нерселер болот экен. Жакында эле жана Замир эжени барып тартып келгенибиз, мага үй дарт этип, Эрулан байке. Ошондо якобы Эрулан байкенин бир 2-3 үйү бар экен. Анан ошонун бир үйүн мага мындай эле дарт этип коюптур да, бир элитке үйүн. Анан элдин баары тең менин үйүмдү издеп жүрөт азыр. Чын эле жокпу үйүңөр? Жок, үйүм бар, өзүмдүн үйүм. Хорошо. Элитка андай неме кылып, андай Эми элитка салып деген нерсе жокпу? Жок, эми элитка эмес. Мен мындай жаштакай эле үйүм бар, жашай турган. Бирок оозунамай, ошондой эле болсун. Эруландын берки фактысы туура чыкты да, жанагы үй бүлөсү мурун болгону, бала бакырасы болгону. Анын баарын жашырып эмне кажети бар эле? Жеке жашооңорду эмнеге жашырасыңар? Эми биздики жумушубузга байланыштуу да. Анткени ошол жумушубуздун таасири биздин үй бүлөбүзгө тийип калбасын дейбиз да. Ошондо аркабыздан аңдыгандар көп. Мисалы душмандарыбыз көп азыр. Анан үй бүлөбүзгө тийгизгендер деле болбойт го. Ошо менен катар азыр деле мисалы мен тааныган кишилерге учурдан пайдаланып айта кетчү нерсе то, что мен үй бүлөм жөнүндө, мен жашоом жөнүндө лучше жазбай эле коюшса жакшы да. Сен баягы ар бир баскан жерлериңер, ар бир тарткан жериңер аябай ызы-чуу менен коштолот да. Ал ызы-чууну баштардан мурун атайын иликтеп алып туруп анан барасыңарбы? Жарандардан, биздин потребительдерден, ошол эле кардарлардан мисалы ушул жерге келди. Келип тамак жеп отурушат. Анан бир нерсе чыгып калды, же бир нерсени байкады, ошондо сүрөткө тартышат, видеого тартышат, жиберишет да бизгечи. Анан ошондон уламанан отуруп анан биз деле түзөбүз тияктанчы сценарий. Бияктан бияка барабыз, тияктан тияка атайын ошентип анализдеп туруп, андан кийин анан барып текшерип ошентип выявлять этебиз. Биздики ушул барып текшергенден кийин биздеги санапедим станцияга таң калам да.
ошо биз көрсөтүп берип атабыз да, мына келгиле, карагыла, текшергиле. Ошол жерден эле айтып атабыз, санэпидемстанция эмнеге иштебейсиңер? Мына силерге көрсөтүп атабыз деп. Алар эч кандай иш кылбай элеби? Эчтеке, менин оюмча, на данный момент эчтеке болгон жок. Потому что санэпидемстанцияга караганда, ушул мен Нисахыр долбоорунда келгенден бери санэпидемстанцияга караганда менин оюмча көп иш кылып койдум да менчи. Мисалы? Ошондой кепилдик берип айта алам да өзүм үчүн. Анан мен барып тартам. Тартканда ал жак кир болот, соответственно. Анан чыгып барып туруп, мен билем да то, что санэпидемстанция иштебейт. Мен кеткенден кийин максимум келет. Бул байт болуп кетип калат. А мен тигилерге айтам. Келгиле бул жериңерди жазагыла, момундай кылгыла. Канча убакыттан кийин келейин? 1 ай, либо 1 жума, 10 күн. Ошондон кийин кайра келем, таптаза сонунда жалтырайт кухнясы. Сен биринчи тартып кетесиң, ызычы саласың, анан айтасың, кайра келем деп, Жок, эми ызычы саласың дегенде анчалык эмес. Эми барып айтасың деп, урушасың деп, элементарный нерселердичи. Эми элге берип атасыңар депчи. Бүт интервьюларда айтып келем, мисалы Европада монтип кафенин же ушундай ашканалардын сыртын макташпайт. Алар кухнясын мактайт да. Биздин кухня ушунчалык таза, биздин шеф-поварыбыз мына деп ошентип мактанышат да аларчы. Анан эшигин жанында, Европада, например, эшигин жанында мындай тоголоктор болот. Көрүп каласызбы кинолордун мындай тоголок тешиктер да, эшикте. Анан ошол жерге басып барып, мынтип карашат да потребительдер, мисалы, мынтип караганга укуктуу да. Ичинде менин тамагым кандай жазылып атат мага. А бизде болсо кирип баратканда эле тияк бетондоп жабылып турат кухнясы, эч ким кирбейт, да еще бер жагына жазып коюшат, посторонним вход запрещен депчи. Киргенге болбойт деп. Ошондой. Ар жагына киргенден жиркенесиң го. Ошондой нерседен биз уже өтүшүбүз керек да, ал нерседенчи. Биз ишкерлерди ошондойго үйрөтүп атабыз да. Мисалы айтып атпаймынбы, жана тазаланган жер. Мен барган жерлердин баарын айтам. Кайра тартып берейин. Бирок мындан кийин закон защиты прав потребителей керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамын иштеш керек силерде депчи. Любой жана жерде тамак жеп аткан адам өзүнүн тамагын кандай жасалып атканын көрүүгө укуктуу. Аны киргизбей коюу мүмкүн эмес да. Ошол эле маалда ошол жерде бакила, халат, чепчик даяр туруш керек. Мисалы, ты киргиси келип атат, давай, пожалуйста, кел, кир. Анткени ал ошол жерде тамак жеп атат, зато эмкиде кайра келет. Кухнясы таза деп. Ошондой мен аябай көп жерде кайра тарттым. Кече жакында эле Ошту чыгардык, Оштун бир кондитерский цехти чыгардык. Анкарада. Ошо кондитерский цех биринчи барганда вообще ужас болчу, кошмар. Мындай көрүп туруп, мен жиркенесиң да. Мен мисалы өйдө эле турам, эч нерсени кармаган жокмун, жөн эле турам. Анан жиркенип атам да, ошол неме цехтин ичиненчи мындай. Эртерээк чыгып кетким келип атат да. Хотя ошол жерден жана кондитерский цехтен балдарга тамак аш жазылат. Кичинекей балдар жейт да торторду. Анан барып айтып кеткем. Жакшы, бирок алар сан норма эмне экенин билбейт экен. Ошол санэпидемстанциянын иштебегендиги да. Сан норма дегенди билбейт экен. Мына азырчы Эрулан ошолорду баягы эч ким иштебегендиги үчүн мен муну деген бир жолго тургузушум керек деп депутат болду да. Анан ал эмне иш кылып атат ал? Депутат болду, анан пайдасын келтирдиби, канага дагы эле иштебей атпайбыз. Эрулан байке өзүнө сураш керек го дейм. Бирок иштеп эле атат. Алдыда максаттарыбыз чоң насчет ушул именно тамак иштеятына байланыштуу. Бирок аны айтпай турайын. Бирок Эруландан сурасаң деле иштер жүрүп атат, анан бирок айтпай турайын дей берет да. Ошондой эле болуп атат. Буйрса. Нуртелек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртелек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Жанагы эң дагы акыркы ызычуулардан кафе жабылды, Оштогу. Манасата деген. Ал эмнеден улам, сырттагы парковкадан улам эле ызычуу болуп кеттиби, же кухнясынан улам болду? Мен Бишкектен чыгып атканда
ошондой эле маалыматтар келип түштү да магачы, ичиндеги кухнясы жөнүндө, кандай экенин, эмне экенин. Ошол менен эле бардык. Биздин жумушубуз кухнясы, санитария, анан керектөөчүлөрдүн укугун коргоо. Ошондой да. Ошол менен эле баргам. Жашынакай эле барып эле Не сахар долбоордун YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Жашынакай эле бардым, кирдим. Кирип барсам эле колуман кайрып, камераны чалып салам деп, оператор балам дагы жашыраак бала да. Ал да камераны минтип кармап турат. Тиякты карап калды да, камера тилекке каршы. Азыр бир камера менен иштеп атканбыз да. Анан тиги көрүнбөй калды да. Тигилерчи 3-4 келип, колуман сүйрөп, кармап, ошентип эле эшикке чыгарып салды. Анан эшикке чыгып баратканда мен аяктан чыкпай коймокмун такыр. Ошол жерден. Сүйрөсө да чыкпай коймокмун. Мен милиция ишендим да. Мен минтип ойлодум, 100% азыр мен бул жерден чыгам, мейлиден. Кайра милиция менен кирем. Анан эшикке чыктым да, милицияга чалдым. Милицияга чалсам келип туруп, эми хозяиндан уруксат сураш керек дейт да. Милиция ошентип атпайбы. Анан мейлиден кайра дагы бир милиция чалдым. Алар келди, алар да ошентти. Анан бизди билесиздер, юристтер менен тыгыз байланыштабыздар. Анан сүйлөшүп аттым постоянно алар менен кайра чалдым. Милиция. Ошентип атып 5 жолу чалдым го деп. Эң аягында опергруппа келди. Оперативно-следственный опергруппа деп коюшат го. Ошолор келди, келип алды эле ошентип айтат. Бүт бар тең ошентип айтат. Ал жактан. Анан негедир ошол жерде турган милиционерлер постоянно телефон чалуу болуп турду да. Баягы мурунку кездегидей телефон менен сүйлөшүп, мен сүйлөшпөйчү деген нерселер дагы эле бар экен да. Мен ошондо билдим да ошол жерде. Бир милиционер келди, айтсам, ооба, азыр киришиңер керек силер деген эл үчүн деп барып туруп эле телефонду бирөөдөн трубканы алды да, токтоп алды да, ал дагычы. Ошондой болуп калды тилекке каршы. А бирок баары бир көрсөттүк ичин. Азыркы учурда ал жак жабык. Анан дагы факт-чек берки журналисттер азыр иликтеп чыгарып, ошол кафе 7-8 метр жолго чыгып кеттир. Анан мен эле ачык блогтордон эле көрүп атам интернеттен. Ал жактан Оштун прокуратурасы мэрияга айтыптыр, то что ал жакты сүрдүрүп салгыла депчи. Жолго чыгып кеттир деп. Ошончолукка чейин барып кетти. Сон. Бирок дегенчи, бул неме мындай кылып иштесеңер болбойбу? Атайын милиция кызматкерлери менен же болбосо мында дагы охраналарыңар жаныңарда болсо, бир дагы командаңар сен анан журналист бирки оператор эле эмес, мындай чоңураак кылып атайын киргенде эч ким тоскоолдук болбой, ондай ызычуу болбой, түз эле кирип барып баарын тартып кеткенге эмнеге азыркыга чейин уруксат жок? Ошону бизге аябай көп немеге комментарийге жазышат. Анан биздики деген, например, менин оюмда алчы именно мен мындай как зритель катары, как ишкер катары өзүмдү көрөм да. Мисалычы барардын алдындачы мындай болсо кандай болот? Например, сиз бир кафени иштетип атасыз, бир кичинекей кафени. Андан кийин не сахар берүүсү Умар Даданов деп эле корочкамды алып чыгып болуп эле сизге кирип баратсам, сиз аркамда 2-3 бала турат. Кийил тейген спортсмендер. Анан камера менен кыйын болуп кирип барсам, сиз деле айтасыз да, эмне болду, айланайын дейсиз да. Мен эмне кылмыш кылдым депчи. Алар деле ишкерлер, жана мен айткандай сан норма эмне экенин билбегендер да бар да арасындачы. Жөн эле барып эле ушинтип түшүндүрүп айтсак деле болот да. Мен ошондой максатты көздөйм. Мен ызычууну каалабайм кирип баратканда. Кадимкидей айтам, айтып. Меники на данный момент самый результат көрсөтүү болуп калды азыр элибизге. Потому что уже санэпидемстанциядан мен үмүтүм үзүлдү да. Алардын иштегенинен. Жок, үмүт үзүлбөш керек да, эмне үчүн? Иштешпекте. Журналисттер, блогерлер, башкалар, мисалы үчүн жанагы мага келген каттардын баары негизи ал тууралуу укук коргоочулар, билбейм, же болбосо башкалар, мамлекет караш керек эле, көзөмөлдөш керек эле. Бирок анын ордуна биз чыгарып атабыз, сен чыгарып атасың. Эми өмүр бою эле момтуп өтпөйт да, мамлекет кыймылдаш керек да, мамлекетти камчылаган бирөө болуш керек да. Ошонун айынан мына биз жүрөбүз азыр. Көрсөтүп.
жүрөбүз. Журналисттер, бизде блогерлер, жарандык активисттер күчтүү болгон үчүн эле бул мамлекеттин арабасы жүрүп аткандай да. Калгандарына тим эле баары бир да, по барабану да. Кол менен санап койсо болот ал блогерлердичи, мисалычы азыр на данный момент. Анан биздин көрүүчүлөрүбүз бирок азыр бүт баары эле Нисахар болуп калышты. Жок, монун баарынчы көзөмөлдөйм деп бери улам барды да, анан эмнеге ал деген судагы балыктай болуп эле жөн эле эмне үчүн ушул маселелерди өзүнө жөн эле ушул Нисахарга тиешелүү эле маселелерди кайра көтөрүп, мону момундай кылалы, мондай мыйзам киргизели, могу иштебей атат деп ошолорду чакырып алып эмнеге мындай тизип камчылап айтат? Азыр ал деген Эрлан Майке деген ал деген элдин өкүлү да, эл өкүлү. Анан вот именно элдин өкүлү да, элдин кеңеште отурат, мисалычы. Анан биздики бара болуп Нисахар дей бергендер эле болбойт болуш керек. Ал лично мен өзүм оюм да. Ошон үчүн кийинчерээк калат, айтып атпаймынбы? Кийинчерээк буюрса болот. Сен депутат болом дебечи да. Жок, мен болбойм. Андай ой жок. Мен атыңар чыгарып эле депутат болуп эле балык болуп отуруп өткөнсүңөр, жаккан жок аныңар. А маселе көтөрбөсүңөр эмнеге барасыңар дейм да, айка. Жанагындай ыз ичи болуп атканда делечи, барып деген эмнеге Эруланга эле бир звонок кылып, Эрулан буякта маселени чечип кой дегенге болбойбу андай? Жок, биз деген Нисахар берүүсү, мисалы, мыйзам иштеш керек да. Андай тааныш-тунуштун кереги жок. Мен жаңы эле айтып атпаймынбы, милиция деген телефонду бири-бирине берип, ошентип андай кереги жокпу? Андайдын вообще кереги жок. Ошондо мен получается барып туруп анан Эрлан Майкеге чалып, сүйлөш деп анткени уже кайра биз артка кеткен болот да. Бизикечи андан көрө биз мыйзамды кыймылдатып, мыйзам боюнча, ар бир шаг мыйзам боюнча Кыргызстан ошондо оң болот да. Туурабы? Потребительдер. Ошону иштетиш керек да. Сен мага чалгандачы, Эрулан эмнеге башка ат менен чалып атат деп аябай таң алдым да, үнүңөр өлө окшош экен. Анан азыр сүйлөп атсаңар, кыймылыңар, көз карашыңар бирдемеңер да окшош экен да. Эрлан Майке байкем болот. Ошол. Тууганчылык жайыңар бар, Тууганчылык жайым бар. Тууганбыз Эрлан Майке менен. Бир-үч жолу айтып атам. Сиздердин интервьюңуздарда. Ошо. Эмнеге жашырдыңар эле? Жашыруун беле бул? Жок, жашырган деле жокмун. Просто менден эч ким сураган эмес. Эми мындай келип ушинтип сиздей болуп такалап монтип. Андай нерсе болот эмес. Ошо. Эмнеге се Эрулан баягы жөн эле мындай атайын журналистти жалдабай эле жөн эле тууганым сен болосуң менин ордума, эми сен звезда бол деп эле коюп койдубу же? Эмне үчүн сени койду? Мен деген Нисахар башталгандан бери мен телеканалда иштечимин өзүм. НТСте. Ошол жерден иштечи элең? Ал жактан деле журналистикага кызыгып, ошол жерде байкелердин аркасынан жүрүп, ошентип үйрөнүп жүрчүмүн. Негизи эле кичинекей кезден бери эле ошондой нерсеге кызыгам да. Анан ошол жерде жүргөндө эле Эрлан Майке Нисахарды баштаган. Ошол кезде. Анан Эрлан Майкеге эми жолугабыз да. Жолугуп айтам, чалып айтам, мен Нисахарга кирем, мен Нисахар менен жүрөм депчи. Анан ошентип жүрүп отуруп, Эрлан Майке тууганчылык жайды жаман көрөт алчы. Тааныш-тунуш дегендерди өзүңүздөр эле билесиздер да. Ошондой нерсени аябай жаман көрөт. Анан эмне болуп тууганы келип калат ошол жерден. Ошентип келип, эми мына 4-5 жыл болду окшойт, ошону айтып жүргөнүмчү, то что ушинтип Нисахарга кирем деп. Ошондон бери эле Нисахарды изучать этип эле негизи эле керектүүчүлөрдүн укугун коргоо мыйзам ошол кездерде эле аябай катуу болчумун да. Мен даже оюм болгон, ошол телеканалдан башка проект ачам депчи, ушундай наподобие Нисахара. Ошол кездердечи. Ошо. Анан ошентип келип толтура жолу отказ берди. Болбойсуң депчи, болбойт деп келип, анан ситуация так сложилась, то что вот я попал в Нисахар.
ютуберлердин блог неме форумунда ошо сүйлөп атып, кичине азыр инилерибиз иштеп атат, бирок каталары көп болуп атат деп айтты эле. Эмне каталарды, ага эмнеңер жакпай атат? Бүт нерсе эле жакпайт. Эр болмойки. Биз эр болмойки деп болбойбуз да. Ал кандай болушуңарды каалап атат? Несакырды улам ступеньге өйдөрүп көтөрүшүбүз керек да. Менин максатым ошол да. Анткени биздин элдин үмүтү чоң. Азыр Кудай буйрса Бишкек тазаланып эле калды менин оюмча. Жакшы эле тазаланды. Эми каталар дегенде иштеш керек да бизчи. Анан кээ бирде жалкоолонбой жайларыбыз бар. Ошол нерселерди айтат. Бирок Несакырда аябай жумуш көп, чын эле. Айтсам, аябай жумуш көп бул жакта. Силерге кат аябай көп келет. Азыр мына WhatsApp'та 400 SMS турат, ачыла элек. 400 SMS. Ооба. Анан өзүмдүн Instagram'ымда дагы жакта запросто турат, толтура. Несакырдын Instagram'ын айтпай эле коеюн. Аякта толтура. WhatsApp'ты жооп берип атсаң, уже кайра тигинден жооп берип, уже тигилер да жооп берет да. Аны ошо менен жетишпейсиң да. Тигинден тияка. Ошентип эптеп иштеп атабыз эми түнү күнү. Ким каржылайт силерди? Эч ким каржылабайт. Акчаны каяктан табасыңар? Таксовать этип коем. Чын элеби? Мен балама билекти каяктан алдым? Кайсы билекти деп. Башка долбоордо билекти. Уже башка проект айтып көрдү достор. Монетизация деген бар да. Монетизация азыр Россия менен Украина согушуп болуп атканына байланыштуу азыр Россиядан алып салбады монетизацияны. Кыргызстан ичиндеги монетизацияны кыскача түшүндүрүп кетейин, ал YouTube'дан түшкөн акча болуп эсептелинет. Может, көрүүчүлөрүңүз билбейт дейм да. Мындай байкелер болобу? Мындай мен кафе ресторандарыма тим эле кой, иним бул акчаны жакшынакай алып чөнтөгүңө салып кой дегендер болобу? Жок, мага андай предложение келди элек. Мен баргандан кийин болот. Баргандан кийин анан анда эмне дейсиңер? Эмне демелик? Анда мен койсоңор болбойм да, камерадан сырткары эле. Байке, мен монча күндө келем, анан тазалап коюңуз деп коосуң да акчасын зыйт коосуң, болобу ошондойлор? Анда Несакыр болбой калмак да буга чейин. 4 жылдан бери курулуп келаткан нерсе кулап эле чөт да андачы. Бизде андай жок да. Ошон үчүн эркин журналист болуп жүрөбүз. Ошон үчүн эч кимге көз каранды болгон жокпуз да бизчи. Эч кимден бир сом албай, ошого чейин келип атабыз. Эми жактан чыккандан кийин болот, чыгып баратканда биз кыргызбыз го, давай буну чыгарбай эле койбойсуңбу? Ушундай деп айтам мен. Такыр колуман кое берип коет. Бир жолу бир апа колуман кармалып кое бербей атат. Эми балам, сен деле ушундай мендей болгон апаң бар. Эми азыр мени тарттың, эми менин тааныштарым уят болгон. Тегиндей анан айтып, мечи аны буга чейин таза иштебейт белеңиз. Жана ооруп аткан кишилерчи, алар эмне? Мисалы. Канча эмне үчүн Кыргызстанда мисалы бөйрөк алмаштыруу көп? Неге? Эмне үчүн? Ошол нерселердин баарынан да. Жана бөйрөк боор, ошонун баары тең гепатиттер. Полный эле ушундай да менин оюмча. Анан эжеге айттым, эже алдан жүрө бересизби? Качанга чейин ушинтип жүрөбүз? Жиным келип кетти, өлүчү. Колумду уже кое бербей баштадым. Мен башында күлүп эле жакшынакай эле кетип калайын деп улуу да мендечи по-любому. Андан кайрылып туруп айттым, эмне болду? Ушинтип эле жүрө бересизби? Качанга чейин биз кыргызбыз деп эле ушинтип бирибиз менен сүйлөшө беребиз. Уже мындай нерсе кеткенде элдечи понятиясы ошол туюлуп калганда месинечи биз кыргызбыз да. Бирдеке болсо эле давайте кыргызча сүйлөшөбүз депчи. Наоборот, ошол кыргызбыз да деген уровеньди биз көтөрүшүбүз керек да. Андай нерсени ташташыбыз керек. Ошондой. Неме мындай жанагы кээ бир ашканалардачы беркиндей татымдарды көп салышат го, бирдемке китайский кристалл, аны муну тамак жеп атканда тамактын нукура даамы келбейт да, бир каякта эле ингредиенттер башка эле бирдемкелер келе берет да мындай. Анан ошол жаатта деле мындай ден соолукка ал нерсе канчалык деңгээлде зыян, аны муну ошолор иликтенетпи же ал только тазалыкка эле карайсыңар да? Жок, тыйында каралат составы. Составы карайсыңарбы? Мисалы магазинге киргенде элементарно тигил жакта творог деп жазылып турса,
творожный продукт деп жазылган да болот да ал жакта, же либо с творогом деп жазылган болот. Дагы творожный с чем-то бирдеке там кошмолонуп же ошондой нерсе жазылган болот. Анан тигил жагында творог деп өзү эле жазылып турган болот да, например. Эми примерно айтып атам да, мисалы депчи, сыр деле ошондой. Анан ошону именно творогун алса, ошол настоящий творог да. Ошондой нерселер бар. Бизде заменительдер аябай көп да. Ошо заменителер. Мен бүгүнкү күндө билем, 2 тонна сүт кирип, например, 2 тонна сүт кирет, кайра ал жактан 8 тонна сүт чыгат. Бүт бара заменитель. Аны жана пальмовое масло дейт да. Пальмовое масло дегенде заменительдер да, аларчы майдын, жырдын заменительдери. Ошол эң биринчи очередде ракты чакырат, бизден генетикабызды өлтүрөт, ошол нерсе да. Ошолорду кошушат дегилерчи азыр. Анан негизи Всемирная организация ВОЗ, ушул Всемирныйчи, Минздрав организация ВОЗ, ошолор деген 1 килограммга адашып атат окшойм. Көптөн бери окуй эле экенмин, унутуп бараттым. 500 миллиграмм кош керек да. А бизде болсо андай нерсе жок. Бизде ушунча кошот деген нерсе жок. Өзүлөрү каалаган кошо берет. Эми ошонун баары эле санэпидемстанциянын жумушу караш керек болчу. Тилекке каршы карабайт. Сен буга чейин каякта окудуң эле? Эми иштеген жерлерим көп эле жерде иштедим мен. Азыр деле таксиге чыгып коем. Таксиге чыкканда сени таанышабы? Ооба. Эмне дешет? Аркасында отуруп кетип баратып, жетейин деп калганда мынтип карап турган. Сен не сахар белең дейт дейлерчи. Ошондой нерселер болот. Анан Таанышат көбүнчөсү эле. Баягы Эрулан аябай аты чыгып калды, атын укмуш чыгарды. Анан Нисахар Эрулан менен баягы ассоциация болуп калды. Андан кийин ал кеткенден кийин сен чыкканда эл оңой менен жаңыны кабыл албайт го. Ага көммөйүнчө көп эле сындарды айттыбы? Жок. Айткан жокпу? Жок. Мени сразу эле кабыл алышты. Сразу эле кабыл алышты. Мен эң биринчи видеом 250 миң просмотр алды. Эң биринчи. Эч кимди көргөн эмес мен. Жөн эле чыктым. Ошончо просмотр алды да. Анан менин арасында болду, эми болгондо да бир где-то саналуу эле да, бир 5-6 киши. Ал деле эсептелинбейт да эмчи кайт катары. Ошончо кишинин арасында. Ошонтип эле анан улантып кеттим. Ошо мен азыр Кудайга шүгүр, мыйзамдар жаттап атабыз, закондор жаттайбыз, көнүп калдык. Жанагындай эле результаттарды көрсөтүп атабыз. Сен ошода бир барган жерге юридикалык жактан дагы немең болуш керек да, мындай ой жүгүртүү. Бизден тегил жактан кичине эле туура эмес кылсаң эле болду да. Жактан сразу бизге жазат да. Ошон үчүн камера жанында жүргөндө билип турам, то что мени биздин миллиондогон элибиз карап турат депчи. Анан тиги кишиге да айтам. Точно убада берип атасың депчи. Тазалайм депчи кухнясынчы. Анда ак көңүлдүгүн кармап, боор тартып, бакуштар деген нерсе болбойбу андай учурлар? Мейличеми деген. Жок, жанагы кирди көргөндөн кийин сиздин деле жыныңыз келмек. Ошол жерде кирлерди көргөндөн кийин жыным келип калат. Менчи туруп элечи ошол жерде уже көрө баштагандан кийин элечи бугун тазалап койбойсуң деп элечи уже сен деп баштайм да мындай. Негизи сиз деп сүйлөйм постоянночи. Анан жана жерден кээбирде болуп калат сен деген сөздөрүн тазалабайсың буну деп. Эми ушу менен кантип элге бекер берип атса бир жөн акчага берип атат. Өзүлөрү деле тазалап койсо жакшы да. Мамлекет тарабынан силерди баалап, азаматсыңар, мамлекет үчүн, эл үчүн аябай чоң жакшы иштер жасап атасыңар деп мындай сыйлык бериштиби? Жок. Мен ошо жарым жылдан бери келгенден бери жок, андай нерсе болду. Эрулангачы болуп турбу ошондой нерсе? Билбейм. Анча жооп бере албайм. Мында. Азыр айтып алганга жүрчү элем. Билбейм. Ошо. Аябай коркуп калсыңар го? Жок, эми. Эми рахмат деген кантип эми ал нерсени несин жашыруу? Жок, эгерде бар болсо ошентип берсе, мен наоборот сыймыктанып, мына биздин мамлекеттин атынан бизди ушинтип сыймыктап атышат, сыйлап атышат деп чыгармакпыз да. Чын.
ошондой. Бизде жалаң ушу жарандык активисттер, журналисттер, блогерлер ушундай эл көйгөйүн көтөрөт. Анан бирок аягында не всегда мындай дос болуп калышат да алар мененчи. Рахмат айткан ордуна тескерисинче. Анткени көп эле кишинин бири-бирибизге мындай чырмалышып калганбыз да. Көп эле кишинин бир биягынан куйругун бассаң муну кызыркырайт да. Ошон үчүн түшүнөм. Азыр силер мамлекеттин досу эмес, көбүрөөк душманы болуп калышыңар мүмкүн ал жакта иштегендердин. Санап станция ошондой болуп калышыбыз мүмкүн. Или ошондой, ооба. Анткени алардын жумушун биз аткарып атабыз да. Полностью. Жок, бирок ошол маселени көтөрүш керек болчу ошол. Эмнеге иштебей атасыңар деш керек болчу. Ошо сиздин YouTube каналыңыз аркылуу ошонтип айталык. Ошону. Сизден да айтсак, бизден да айтсак, может улушат. Жок, кеп укканда эмес, аны мамлекет тарабынан жөндөш керек да. Аны көчкө тебиш керек, аларды деген айып пул салыш керек, не знаю, бирдемке жазаландырыш керек. Иштебей атабы кууш керек, ордуна жаңы иштей турчуларын алып келиш керек. Мисалы, 1-январдан баштап мораторий алынды да. Мораторий алынгандан кийин тигилер барып текшере берсе боло берет да. Текшере беречпи? Азыркы чейин. Мисалы, Ошко барып жана жерди тарттым. Оштон 2-3 жерде тарттым. Андан кийин жана Манас атага тиешелүүчү. Манас атанын өзүн тарттым да, башка жерлердин баарын тарттым. Ал жактагы мен кеткенден кийин ал жактагы мэр өзү сүйлөп кирди, тияктан ыраазычылык билдирем эми. Молодец. Хотя бы ошондон кийин сүйлөгөнүнөчү унчукпай отуруп албайчы ар жактанчы. Ал айтып чыкты. Эми ушундай 7-8 метр жолго чыгып кеткенден кийин, значит, мындай нерселер көп экен ал жакта депчи. Бүт партия закондоштургула депчи аякта. Анан санэпидемстанциясы сүйлөдү. Ал дагы чыкты санэпидемстанция. Полный барып текшеришип. Азыр Ош шаары аябай катуу тазаланып атат азырчы. На данный момент. Аябай. Мага видеолор жиберип атышат. Жөн эле кафе жаап салып туруп, анан ичин баарын тазалап эмес, ремонт кылып атышат. Кухнясы. Ошонун баары тең биздин эмгек да. Несахар долбоордун эмгеги жана ошол биздин элибиздин эмгеги. Мен мисалы ошол видеолорду көрүп сыймыктанам да, мындай облегчение болуп, мындай сүйүнүп кеткен кездер болот да. Өздөрүнөн өздөрү эле ачыт бере чыгат турбайбы, жанталашып. Ошонтип, анткени эмне үчүн? Эгерде мен барбасам, андай болбойт болчу. До сих пор жүрүшмөк. Жанагы биздечи китайский ашканалар, Кытай ашканалары көп го, анан көп угуп калам да, кытайлар аябай балик болот депчи. Ошол жаттайчы. Китайский кухня элдердин баары эле билсе керек. Анан баягы Китайга барган кезин ал шаардын олдойраак тарабында бир Китайка бар, ошол жакка киргем, ошол окуяны айтып берейин. Ошол жакка кирдим. Кирип кадимкидей эле съемканы баштадык. Баштагандан кийин кытайча сүйлөйт, ялаң кытайча сүйлөп, мен эчтеке түшүнбөйм. Официантка айтам, эмне кылам? Ал да билбейт, кытайча ал да билбейт. Тигил вообще киргизбей атат, менчи такыр киргизбей коюй. Анан бир маалда кызы келип калды, ал да кытай экен. Орусча билбейт эч ким. Даже англисче билбейт. Анан келип туруп анан вешалка менен кууду да биздичи. Ошонун ичинде, кафенин ичинде вешалка менен айланып жүрдүк, качып. Биз жакта мисалы, тиякта деле өздөрүнүн деле камерасы тартып атат да. Эгерде мен тараптан бир нерсе мыйзамсыз болсо, алар сразу мага заявление жазмак да ошол жерден. Ошон үчүн эчтеке кылган жокпуз биз аяктан. Качып жүрдүк. Жөн элечи. Келип туруп бир маалда за кадрым көп нерселер калып калат да биздечи. Ал жерде бир где-то 40 мүнөттөй алыштык окшойт. Өзүчү. А биздин видеосу ярым саат болуп эле чыгат да тиякачы. Андай нерселер алынат да, мисалы. Кызы чуркап келип, мен кулагыма кармалып атпайбы. Минтип, короче, биринчи апасы камераны көздөй бартат. Мен как апасын минтип кармап калдым, камерага тийгизбей. Кармап калсам, кызы мындайдан келип туруп, эмне кыларын билбей, короче, кулагыма кармалып ба, качып бараткан маал. Мындайдан кармады, бияна маникюр бар экен да. Ана маникюр кожаны тешип кетпеди. Кулагым канап, мындайдан кан агып атат. Өзүчө ошол жерден тырмактын тешкенин элестетиңиз, канчалык ошондо силами прям выдавливать эткенчи. Анан минтип артка тартынып отом да, вообще болбой атышат.
монтуп туруп бир маалда жулунуп туруп эконтой туруп салдым, эмне болсо ошол болсунчу. Эми кулагым канып атса эмне кылайын деп тура бермек белем. Ошондой нерселер болду. Анан ичине кирдик баары бирчи кухнясына. Мен айткам агачы, мен баары бир кирем деп. Любой жакка барганда ошентип айтам. Мен азыр кирем бул жерге. Десем, жок. Мен сени такыр киргизбейм. Угуп атасыңбы? Мен сени киргизбейм дейт. Мен баары бир кирем дейм да. 10 мүнөттөн кийин уже кухнясынын ичинде болгон болом да менчи. Анан кирдиң анан? Ооба, кирдик. Кирсек. Сен го киресиң, операторуң киргизбей койсо, какой резон? Жок, мен операторду кошко киргизем да. Оператор жок, мен кирбейм да. Анан кирсек тигинин ичинен ошол эле ашкананын ичинен кухнясынан носкилерин жуушат экен. Ошол эле жерден тамеки чегишет экен. Негизи телефон кирбеш керек да элементарныч кухняга. Кухня деген красный зона болуш керек да. Красный зона. Аякты прям Бизде телефон минтип коёбу эле, момтоп турушат. ошондой нерселерге чейин кирбеш керек да. А тияктан болсо тамак жазып атат, тамеки чегип берет. Тамак жазып атат. Эми кытайлардын кухнясы тилекке каршы ошондой экен, эми биздин санитарияга көндүрткөнгө аракет кылып атабыз. Алардын өзүнүн менталитети ошондой экен да. Аларчы. Анан таракандан көп нерсе жок айтпай эле коеюн. Чоң таракандар да. Ой, кудайым. Кайра эле таракан дей берейин. Ой. Ошол жерден именно ошол Китайкадан башталды го дейм мен. Мен басып бартам да. Басып барат, бутумду койгондон жиркенем да, тиги таракан чуркап кирип кетпесин буттарыма депчи, үйүмө чейин алып бара болбойн деп. Ой көп экен аяктачы. Бир слишком. Тараканды деле жей берсек керек да, акка кирип алып. Жок, ал жакта мисалы таза ит шаяк чыгат экен, ошонун арасында эле гулейтип жүрүп таракандарчы. Ал таза ит шаякты, короче, тигилер минтип алат экен, алып минтип бүгүп коюп туруп эле алып чыгып, уже тамак салып элдерге бере беришет да. Ошончолук деңгээлге жеткенбиз биз. Азыркы күндө деле ошондой кафелерди билем менчи. Ошон үчүн айтып атпаймынбы сага педемстацияны иштебегендеги депчи. Акчага берип коюп анан учуп калышат. Ошол нерсе болуп атпайбы, ошонун баарын тең жок кылыш керек да. Андай немечи? Берки Корея ашканаларычы? Ит союшатпы? Алар кандай болот эткен? Эми ал жөнүндө маалыматтар бар. Бара элекмин, унчукпай турайын аларды. Тиги Китайкадан азыр айтып кетпей калдым. Айтып кетолоюн аягына чейин. Милиция кызматкерлери ошондо да келген. Милиция кызматкерлери биздеги. Мен аларды чакырам да. Чакырганда бирөөсүнүн удостоверениясы жок. Калгандар грубить этишет. Мындай керсейген мамиле да. Царь и бог да. Тигилерчи биз алардын алдында жүрүшүбүз керек. Анан кирип келатканда эле эмне эле болуп атасыңар байкелер дедим. Мен силерди чакырдым наоборот жардамга. Жөнгүлөчү десем деле болбой коюшту. Милиция кызматкерлерин дагы такырыш керек. Ал жердегилер жумуштан алынды. Ошол келген милиция кызматкерлери. Жогорку кеңешке чейин айтылды. Ошону айтыш керек кайра-кайра. Ошондой нерселер болду. Бизде кайдыгерлик көп да. Баарыбыз өзүбүздүн жумушубузга кайдыгербиз, бирөөнүн оокатын жасап аткандай эле жүрө беребиз да, мойнунан байланган иттей. Бул өтө өкүнүчтүү. Даже ошо элибиз мындай бир жерге тамак жеген киргенде өзүлөрү деле требовать этсе болот да. Ооба. Кана эмне туура айттың. Магазинге киргенде тигини карап маркировка, аннотация, же либо үстү жабылбай турса пирожкилердин айтып койсо болот да. Пищевой пленка деген бар, муну жаап кой. Мен азыр мисалы грипповый айтып атам, мен азыр жөтөлүп кетсем, беркилер эмне болот? Тиякта башкалар сатып алып жегендерчи алар. Тигилер жөтөлүп өтөрүп, ачык турат мисалы. Ошол нерседен башталат. Гигиена, колду жууш керек экенин, таза жер экенин бүт үйрөтүшүбүз керек да, негизичи. Аябай сонун нерсе. Анан мында ата-энең буга кандай карайт? Анан твой балам тим эле койчу, өз оокатын деле жаса, тынч эле жүрчү дейби? Башында ошентишти, жакшы эле. Жөн эле койду. Сарсана боло башташты. Анан мен өзүм ошондой болдум. Өзүм эмнени кааласам, ошол максатка жетем да. Жетмейин тынбайм менчи. Көкпеттең бар туруп, Ошондой нерсе да бар. Анан бирок жакшы болом. Анан тигил ошентип айтышты, бирок эми айтканда эмне элим үчүн, жерим үчүн аз көнүп калыштыбы? Кызмат кылам деп. Азыр көнүп калышты. Бирок баары бир эми апа деген апа экен. Чабап эле берет, жаза эле берет. Эмне болду, каждый выпуск чыккан сайын ошентип берет.
берки инстаграмдардан блокко тыкканга аракет кылдым өзүм апамдычы аяктан ютубтан блоктой албайт экенсиң да башка жагынан деле кире берет экен да ютубтан башка менен ачып деле кирип көрө берет экен анан мугалим баласымын мен өзүм анан апам кыргыз тили адабияттан берет ошо атам болсо дыйкан кадимкидей эле айылда жер себип ушундай нерселер бар. Нуртилек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртилек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Элдин жүрөгүнө эгерде жакшы иштесең, жакшы иш кылсаң, киресиң да, элдик адам болосуң да. Ал ата эне үчүнчү эң сонун сыймык нерсе да. Балам эл үчүн кызмат кылып атат, элдин камчысын чаап атат деген нерсе болот да. Сыймыктанышатпы? Жок, азыр сыймыктанбайт. Эмне? Коркушат да? Билбейм, сыймыктанбайт азыр. Атама болсо, атага билбейм, көбүнчөсүнүкү эле ушундай болуш керек. Миң нерсени келип кыйратып келсең деле, деп коет. Атачы. Ошондой. Эми апа болсо, мамам болсо, андай деле нерсени уга элекмин, если честно. Андан көрө эми ызычуу выпусктар көп да биздечи. Акча таппасаң, жалаң ызычуунун астында жүрсөң. Ошол нерседе эптеп безинге чыгарып алам, так сказать, этейин. Анан барып съемка кылып эле жүрсөм ошол нерседе. Самый главный кыргыз элибизге биз салым кошуп атабыз. Ошол жерге киргенде, мисалы, кирип бараткандан баштап эле менин жүрөгүмдө бар да, то что менин аркамда кыргыз элим бар. Амандай өзүңдүн тууш азыр деле экөөбүздүн таанышыбыздын кафесинде отурабыз да. Мындай тааныштарда барып баягы сурай бересиңерби? Эмне? Ашканаңар кандай, эмне деп. Жок, билебиз да бияктан ашканасын. Бияктан мен эле эмес, ушул жерге келген любой кардар кирип кухнясын көргөнгө укуктуу. Жана пожалуйста деп алып кирип көрсөтүп чыгат. Ошону сурап атам да. Панчи санитария, ошол нерсени бүт бар да. Да, ашкананы тартипке келтиргенден кийинки кадамыбыз мондай болот деп жаңы бир нерселерди ойлоп атасыңарбы? Ашкананы тартипке киргизгенден кийин биздики эмне? Ал мисалы мен ал жерде тартып кеткенден кийин ал постоянно ошондой болуп иштейт. Кичине эле не болсо айтып атпаймынбы, кайрадан эле менин элим бар. Биздин көрүүчүлөрүбүз бар. Алар бизге жиберип турат. Андан ары ошентип кетет. Ооба, бул эң сонун жумуш жана эң маанилүү жумуш. Тамак бул кыргыздын ден соолугу. Бул деген кыргыздын баягы ден соолугу болсо, анда көп иш жасай алуу мүмкүнчүлүгү өсүүсү, өнүүсү да башаты бул ден соолук. Ошон үчүн аябай ыраазыбыз сага. Жана Эрулан дагы бул сонун ыраазычылык билдирем. Ушундай сонун идея таап, ушундай нерсенин башатын баштап кеткенине. Албетте биз эми ал элдик бала болгон үчүн сын тагып, сын айтып уруша беребиз. Бирок бул сонун иш жасап атат да, калп айткан менен болобу. Анан мындай элдик уул, элдик кыздар ушул айлабыз кеткенден ушул нерселерди жасап атабыз да. Бул мамлекеттин иштебегендиги, мамлекеттин чабалдыгы, алсыздыгы болгону үчүн айла жок эл өзү чуркап, арасынан тыңчыкма уул кыздары элдин жүгүн көтөрүшүп, анан аракет ошон үчүн Кыргызстандын арабасы жүрүп атат. Ошон үчүн Кыргызстан баягы өсүп атат деген ойдомун. Эгерде панчи санитария керектүүчүлөрүн окуп иштесе, не сахар долбоору жок болмок да. Ал не сахар долбоору жок болмок. Көп эле долбоорлор жок болмок. Эч нерсе жок болмок. Көп эле нерсени чыгарып, момтип кыйкырып, өкүрүп, алло, мояка тура эмес, баратабыз демек эмеспиз. Ошон үчүн болуп атат да. Атайын ошо убактыңды бөлүп келип, бөлүшкөнүң үчүн рахмат. Сизге рахмат чакырганыңызга. Кичине мындай одоно суроо берсем кечирим сурайм. Жок. Дагы суроо беребизби? Дагы суроо беребизби? Дагы суроо берем, буюрса. Одоно деп тургандан кийин атпайм. Жок, ал эме камера өчкөндөн кийин берем да. Анткени камерага жеке жашооңду айтканга болбойт экен. Коопсуздугуң үчүн. Анан
ошон үчүн ал нерселерди сураган жокмун, көбүрөөк Нисахарга токтолдук. Сен суранычың боюнча ошо анан Мен өзүм айтып койгом достор. Тиги жеке жашоону айтпа депчи. ошон үчүн элдер эмне үчүн сураган жоксуң десе, жок да. Анан ыраазымын. Силердей мыкты чыгаан кыз, жигиттерибиз бар экенине. Рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздердин суранычыңыздар боюнча дагы бир көрүү тартылды бүгүн. Жакты деп ойлойм. Калуу тилектериңиздер болсо алдына комментарийге таштаңыздар. Анан каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.